Нурғали Исамидин уулу келип жатат. 7-жылы Кыргызстан боюнча ушу дилбаян жазуу боюнча сынакта 1-орунду алган республикалык. Анан кийинки жылы президенттик стипендиясын алып 2018-жылы, 2019-жылы Акын жазуучулар союзуна мүчө болду. Жана ошондой эле 2020-жылда азыркы күндө республикалык жаш акындар каймашында Барбол кондитерлик фабрикасы атамекендик өндүрүштүн флагманы Канат агайга тапшырылды. Тазалыктан ак болсун, өлкөчүлүк нар болсун, баардыгы бапес деген баарынан да бар болсун деген ошол Барбол кондитерлик фабрикасы дайыма өркүнөсүп, жөн катарда жаран катар баарыбыздын тандап күн сайын алган азыктарыбыз, балдар менен ошо белек кылган азыктардын катарында Барбол дайыма турат. Ошондуктан эмгегиңиздер бийиктесин.